Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн мен сиздерге бир эле кеңеш айтмакчымын. Жалпысынан алганда коркпоңуздар эле демекчимин. Бул сөздү айтканымдын жөнү бар. Күн сайын бир канча бейтаптар менен кезгелебиз, жаткырып дарылайбыз дегендей жана ушул келген адамдардын албетте кандайдыр бир оору менен келет. Бири жүрөгү менен келет, бири ашказаны менен келет, бири дагы башка маселе менен келет. Жана бизге ушул бейтап биз аркылуу жакшы болушунан үмүт артып келет да, албетте колдон келишинче баардык учурда сиздерди жөлүп таяп ооруңуздардан айыктырганга колдон келишинче аракет кылабыз. Жана ушул орунда бир акыйкатты айтып койбосом болбойт да. Мисалы үчүн сизди кыйнап жаткан кандайдыр бир ооруксунуу бул сиздин өмүрүңүзгө коркунуч алып келбейт. Анткени раз сиздин өмүрүңүзгө коркунуч алып келе турган ошол ооруксунуу болсо, ал өзү жалгыз болбойт. Айталы, сиздин мисалы бир жериңиз ооруп жатат жана ушул оорунун өзү эле болсо, башка эч нерсе болбосо, анда сиз тынчсызданбай эле эч нерсе кылбай эле жүрө берсеңиз деле боло берет. Бирок ушул ооруксунууга кошо дене табыңыз көтөрүлүп жатса, мисалы салмагыңыз күндөн күнгө түшүп жатса, тамакка табит болбой атса, жана ушул сыяктуу кошумча дагы бир катар симптомдор сизде бар болсо, анда чын эле бул сиз үчүн кооптуу оору болушу мүмкүн. Бирок бир-эки эле кандайдыр бир белгилер менен өзүңүзгө өзүңүз бир диагноз коюп өкүм чыгарып албаңыз да. Себеби адамдын организми ушунчалык бир акылман болот да, баардык учурда эң коркунучтуу нерселердин баарын жоготконго демек аракет кылат. Ушул орунда айтып кое турган нерсе, бүгүнкү күндө көп кезигишип жаткан ушул рак оорусу бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ушул раковый клеткалар негизи жашайт да көп эле адамдарда. Балким сизде жана менде деле болушу мүмкүн. Бирок бул өөрчүп кетпейт. Жана мунун өөрчүп кетишине кандайдыр бир кошумча фактор болгондо гана ал чын эле оору катары өзүн көрсөтөт. Бирок ошол фактор балким сиздин коркууңуз деле болуп кетиши мүмкүн да. Дайыма бир нерсени ойлой берсеңиз, жаман нерсени өзүңүзгө чакыра берсеңиз, чын эле ошол жаман ооруга кезигип калышыңыз мүмкүн. Ошол себептүү сизди кыйнаган анча-мынча кыйынчылыктарга демек маани бербей койсоңуз деле боло берет. Анан көп эле адамдар ушул жүрөгүм лакылдайт, жүрөгүм тез согуп жатат, жүрөгүм ооруйт деп келишет да. Чындыгында жүрөк ооругандай сезимди берген белги бар да, мисалы ушул моюндагы күрөө тамыры бар го, сонный артерия деп коет. Ошол катуу соккондо жанагы гормондордун адреналин, норадреналин тасинде ошол гормондун эсебинен ошол күрөө тамыры катуу согот. Анан ошол жүрөк лакылдап жаткандай симптомду берет да. Ошол жүрөгүңүз лакылдап жатканда жүрөктү тынчыраак курсаңыз, жүрөк тынч эле турган болот. Дал ушул күрөө тамыр тез согуп жаткан болот. Бул дагы сиздерге бир факты. Эми албетте жүрөк деле лакылдашы мүмкүн, бирок баардык эле адамдын жүрөгү лакылдай бербейт. Ушуну дагы унутпаңыздар. Анан эми жалпылап кеңешти түшүндүңүздөр. Коркпош керек. Баардык учурда эле өзүңүзгө бир маани берип коюшуңуз керек да. Маани бергениңизде мисалы бир эле жериңиз ооруган менен башка жагыңыз баары жакшы болсо, тамак жакшы сиңип жатса, ажатка убагында барып жаткан болсоңуз, каалагандай иштеп жаткан болсоңуз, уйкуңуз жакшы болсо, демек сизде баардыгы жакшы. Өзүңүзгө өзүңүз эч убакта бир мындай айтканда диагнозду кое бербеңиз да. Мисалы үчүн интернетке кирип алып бир ооруну окуй турган болсоңуз, сөзсүз түрдө ошол оору сизде бардай сезим пайда боло берет. Ошон үчүн күмөн пайда болду, күмөндү таркатыш керек. Кантип? Врачка барыш керек. Врачка айта турган болсоңуз, чын эле ошол оору сизде бар жок экендигин далилдеп берет, тастап берет. Балким бир-эки күн ары болуп анча-мынча анализдерди тапшырып, аппараттарга түшөттүр сөз. Бирок ошол көңүлүңүздөгү түпөйүлү калган нерсени жоготот. Анан дагы бир нерсени айтып өтөйүн. Албетте биз ушул 10 күн дарылоо аркылуу сиздерге кандайдыр бир деңгээлде жакшы кылып ден соолугуңуздардын абалын көтөрүп беребиз. Бирок бул
ошол биз берген уколдордун, биз кылган дарылардын таасиринде болбойт. Бул 20-30% гана жыйынтык бериши мүмкүн. Калган 60-70% мына ошол жыйынтык бул сиздин өзүңүздүн организмиңиздин күрөшүүсүнөн болот да. Ошол себептүү настрой дагы жакшы болот. Мага келген бейтаптардын көпчүлүгү эле мисалы үчүн ошол жакшы настройдо келет, ушунчалык бир ынтызар болуп келишет да. Анан өзүндөгү айыгууга болгон ишенимдин, үмүттүн чоңдугунан мен өтө жакшы болбогон дарыларды берсем деле айыгып кетет. Анан кээ бир адамдар ушундай бир шектенип, күмөн санап, кыжалат болуп келет дагы. Чын эле ошол дарылануу дагы натыйжа бербей койгон учурлар дагы болот да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Ырас сиз өзүңүздү ошол врачка тапшырып атасызбы, кайсы врачка болсо дагы ошого толук ишениш керек. Анын сөзүн текшерип, башкалардан сурап, ушинте берет турган болсоңуз, сиз эч жакта айыга албайсыз. Ырас келдиңизби, ишениңиз, айтканды кылыңыз. Эң начар врач дагы башка бардык адамдарга караганда ден соолук тууралуу көбүрөөк маалыматка ээ.